мен бир учурда күйөөгө тийгенден кийин жолдошум менен мал бакканы тоонун башына чыгып кеткенбиз. Анан ошол учурда көп мага жагымсыз окуялар болду да. Жолдошум айтты, биз мал багалык, малды көбөйтөлүк, ошондон акча табалык, ошондон өнөлүк, өсөлүк. Менин атамдын кандай десем, мурун улап келаткан мал бакчы эле, биз да мал багалы дегенден мен эми ал кишини жакшы көргөнүмөн жолдошумду макул деп биз чечип кеттик. Кичинекей балабыз менен. Анан ал жерге барганда башында жакшы эле болчу эми, андан кийин что-то мамилебиз башкача боло баштады. Ушундай бир мага жагымсыз боло баштады. Ооруй баштадым. Как раз ооруда жөн чыкпайт да ошол. Бул биздин сезимдер ооруганда биринчи сезим ооруйт да. Оору эч качан биринчи чыкпайт. Таптакыр жашоодо оору биринчи эле тарс деп мен көчө ооруп калыптыр деген калп. Эң биринчи ал биздин ички дүйнөбүз ооруйт. Башкача айтканда, ички дүйнөбүз ооруган соң анан ал биздин сыртыбыздан чыга баштайт. То есть биз андан ички дүйнөбүздө чечим кабыл алып, аны чечпеген соң анын калып калды да ал. Ошону чечип чыкмайынча ал кайра оору менен чыга берет. Бир күнү бут ооруйт, бир күнү бел ооруйт деген сыяктуу оорулар менен эшикке чыга берет. Мен дагы ошондой эле көп суроолорума жооп ала алган жок окшойм, кыйналып, бир кызык жагымсыз абалда болдум. Ошол учурда баштадым мен. Эми бул болсо тоонун башында чырак менен билесиңер, кечке маал шишени тазалаш керек, май куюш керек, даярдап туруш керек. Ага чейин бүт тамак аш, күндүзгү жумушуңду бүтүрүп ала калышың керек. Күндүн жарыгын максималдуу пайдаланыш керек ал жерде. Ал жерде жок, китеп окуп же ойноп жатып алсаң болду, тамаксыз каласың же дагы бир нерсе деген сыяктуу да. Анан ошентип жүрүп өзүмдүн же менин табиятымда бар экенин билбейм, окуганды жакшы көрөт элем. Менин биринчи ошо эмне үчүн мени менен ушундай болуп атат, эмне себеп мындай, эмне үчүн мага жагымсыз болуп атат, менин өзүм сезимдерим өзүмө эмнеге жакпай атат деген суроолордон башталды да. Эмне себептен мамилебиз жакшы болбой атат, жакшы эле келбедик беле, балдарыма эртеңки күнү кандай мен тарбия берем, балдарыма мал бакканды үйрөтөмбү же кандай болот, ушундай бир көп суроолорго жооп ала албай анан ошондон келдим да психологияга, чынын айтканда. Анан эң чоң бул эми биз азыр моюнга албаганга аракет кылабыз көпчүлүгүбүз. Бул эми кармалык байланыштар, башкача айтканда, укум тукумдан келаткан байланыштар аркылуу барып атам да. Аны мен психологияны окуп үйрөнгөндөн кийин түшүнүп атам да. Болбосо шаарда жүрдүм мен окуп, айылда чоңойдум, ата энем мугалим болчу. Болбосо тоо менен мал менен таптакыр эле менин караманча ишимде жок болчу. Уйсаганды билчү эмесмин, ошол жака барып үйрөндүм. Анан эми кийин түшүнгөндө ойлойм да, эми ошол жака эмнеге бардым, эмне тапшырмамды. Анан изилдеп көрсөм, менин ыраматтылык тайынем Үркүндөн келатканда, ошол Үркүндөн келатып, именно ошол жакта бир болушка, нарындын болушуна күйөөгө берип кеткен экен, токолдукка. Бирок андан балдары жок экен. Ошол жерде бирок ал кишинин сезими калып калган окшойт да, ошону бүтүргөнү барганмын деп түшүнөм да азыр. Потому что мен дагы байланыштарды карап атам да. Биз көпчүлүк учурда ойлойбуз, мен ошентип, мен ошондо чечпей койсом, барбай койсом, же барып койсом, же жасап койсом, мунун баары жомок.